Эгерде балаңыздын же күйөөңүздүн же тууганыңыздын тапканы орду жок болуп, 1-2 болбой, карыз кылып, мындай бир непонятный адам болуп атса, сөзсүз телефон текшериң. Мен муну факты менен күйгөнүм үчүн олуттуу маселе катары айтып атам. Мен ал сайтты азыр ачык айтсам, балким ал сайт мени сотко берип коюшу мүмкүн, моральный ущерб катары. Унчукпай койсом деле болот. Бирок ушунайынан үйлөрүн сатып атат, ушунайларынан 2 үй бүлө ажырашып атат, ушунайларынан ата эне давление болуп өлүп калып атат. Сыртка айта алышпайт. Мурда адамдар карта ойночу экен. Карта ойноп 100 000 уттурду, 1 миллион сом уттурду деген сөздөрдү угуп калчу элек. Азыр ошонун онлайн форматы Кыргызстанда терең жайылып кетти. Тилекке өтө каршы көптөгөн үй бүлөлөрдө ушул оюн ойногон эркектер бар экен да. 100 000, 200 000, 300 000 сомду мындай эле тигип коет экен. Телефонго картага салат экен, ошол сайтка киргизет экен, анан ошондон ойнойт экен. Кантип ойнойт мен билбейм аны. Зар какшап, кан жутуп калган үй бүлөлөр бар экен. Көчөдө темселеп камалып кеткендер бар экен. Ата энесинин пенсиясын, бала чакасынын пособиясын, айлыгын, мал мүлкүн, үйүн, машинесин, участогун сатып, ушуга киргизилгендер бар экен. Силер билбей атасыңар балким. Эгер балаңыз, күйөөңүз тапкан акчаны эле бир жака жок кылып, без адрес акчаны тратить аткан болсо, телефон акырын алың дагы, текшериң. Эгер непонятный сайттар болсо, тез арада удалить этип салың. Тез арада удалить этип салың. Колдон келсе, ошону жетелеп барып милицияга апарың. Мындай болуп атат, текшерип бергилечи деп. Себеби силердин үйүңөрдө келечектеги бир камала турган, келечектеги бир силерди тукум курут кыла турган, келечекте үй бүлөңөрдү жок кылып иштей турган адам жашап атышы мүмкүн. Анткени ал байкуш өзү деле ошол оюнга кирип кетип чыга албай жүрөт. Ошого сиз жардам бериң. Мен өткөндө видео чыгардым эле, Москвада аябай көп экен. Айлыгын алат, киргизет. Айлыгын алат, киргизет. Ата энеси биякта иштеп атат деп үмүт кылып атат. Үй бүлөлөр да бар экен, ажырашып кеткендер бар экен, мен эми билип атам да. Эң кызыгы бул кантип башталат айтайынбы? Мен аябай ичим күйүп аткан жигиттер, азыр 10 сомуң жок болсо туалетке киргизбейт. 10 сомуң жок болсо. Жаш окуучулар платный игра ойношот экен. Платный играга 100 сом, 200 сомдон терминалдан тыгып ойнойт экен. Ошолор келечекте телефондон ошондой казино ойноп калышат. Телефондон онлайн баягындай карталарды ойноп калышат. Ошон үчүн ата энелер немедленно телефон балдарыңар ойноп атса текшергиле, эмне ойноп атасың деп. Эртеге силерди какшатып коет. Мен буну факты менен айтып атам, эртеге дагы бир видео чыгарып берем. Немедленно телефон текшергиле.